Самасыздарбы? Бул Эрекелүү 5 энтузиасттар тобу. Жана ошол кыска видеодо биз которуп жана үн коштогон кадимки шоу мультсериал жөнүндө айтып кеткенди каалайт элек. Айтмакчы бул Арстан. Айтмакчы бул Арстан. Башта унутуп калыптыр, мен Арстан. Менин атым Жаныбек. Долбоордун продюсеру болом. Арстан үнчүсү болот, котормочусу болот. Анан бүгүнкү видеороликте биз кадимки шоу сериал жөнүндө айтып берели дедик. Мен жана үйүндө отурганмын, Жаныбек мага сунуштады, ушуну которбойлубу деп. Үйдө отурган мен деле депрессия болуп, кичине көңүл жок болуп жатканда YouTube'ду көрүп аттым да, анан ошол жактан эле обычное шоу деп мага лентама чыгып атты. Мага бир чети жагып калды да, менин көңүлүмдү ачып атты. Анан макул, которуп көрсөк жакшы болот го деп, анан мен Арстанга сунуштадым. Мен болсо дароо эле макул болдум. Биринчи сериясын эле жакты. Айтып койсоң, Жаныбек, эмне биз үйдө отурганбыз? Биз карантин болчу да. Анда март 2020-жыл пандемия башталган. Бул сериалды биз аралыкта баштадык. Арстан мага котормолорун жөнөтүп атты. Мен ал котормолорду редактор катары карап, бир серия карап чыгып аттым. Анан мен өзүмдүн репликаларымды Арстанга жөнөтүп аттым кайра. Арстан ал жактан коюп, кесип, ошентип анан биз интернетке чыгарып аттык. Эки серияны биз бүтүрдүк бир жумада эле оюмча. Ооба. Бүт каармандардын экөөбүз эле жалаң эркектер болчу. 3-серияда бир көйгөй чыгып калды. Кыздын үнү жетишсиз болду. Каяктан табабыз билбейбиз. Карантин. Анан менин тааныш кызым бар эле, Элназ деген. Элназга жазып, Элназ дагы аябай кызыгып, макул көрүп көрөлү деп анан анда петличкасы бар болчу. Студиянын микрофону Арстанда болчу. Мен өзүм петличкам, анан кыздын петличкасы, ошентип үчөөбүз кыздын репликасы бар сериалдарын үн коштодук. Анда петличкасы бар болчу. Ооба, петличкасы бар болчу. Петличкага жаздырып берген. Сиз билбедиңиз. Менин сунушум болчу, спонсор таап 3 сериясын которолу ар бир сериалдын. Анан эгер спонсор табылса, биз аны коштойбуз деп ойлоп атканбыз да. 3 сериясын которуп таштап коюп, 4-чү страничкасына сайтта. Спонсорлор кааласа, бизди каржыласа болот деп калтырып койгонбуз, ошо боюнча токтогонбуз, бирок тилекке каршы жашоо башкача экен. Табылган жок, анан ошо менен 3-серияда биз токтотуп турдук, көрөлү дедик. Көрөрмандардын таасири кандай болот? Мен оюмча актерлордун жетишсиздиги да ошого алып келди окшойт. Кыскасы мындай ойлончу нерселер көп болчу да. Анан биз башыбыз ооруп отур, анан ошентип токтоп калдык. Бираз кое турдук ооба. Үн коштоочу жерди таап калдык. Ал жактан тасманы баштаганбыз башында. Дегенде бул умтулуш тасмасы биздин сайттан көрсө болот. Андан кийин кайра октябрга жакын биз кайра эми кадимшоунда уланталы деп чечтик, анткени убагыда келип калганда эле ушунча жылдын башында баштадык эле, эми бүтүрүп салыш керек деп, ошентип биз кайра кайтып келдик. Уланта бердик, экөөбүз эле бүт баарын. Анан кайра ошол эле көйгөй келип калганда, кайра кыз, кайра көп каармандар. Ошондо Тариел келди, Тариел актерибиз келди, Нуржигит келди, анан Эрке деген кызыбыз дагы пайда болду. 3-чү серияда мурда Элназ үн коштосо, анан Эрке коштой баштады. Ушунда Эрке келди, Эркени койдук, болду. Ооба, Эрке аягына чейин чыгарды. Сен туура айттың, азаматсың. Рахмат, Маргарет. Айтмакчы, бул менин жакын жигитим Энжел. Жүр кеттик. Ресторанда биздин ордубуз күтүп калды. Туура. Көрүшкөнчө балдар. Энжел, үнүң кандай укмуш? Аябай жакшы. Анан акырына жакындап калганда Арстандын репликаларын Нуржигит ала баштады. Нуржигитке өткөрүп бердик. Макул, укула бери. Жаман кабарым бар. Биздин сейл багыбызда текшерүү болот. Пап салыктын абат менен төлөп койду. Тариелге да өткөрүп бердик, кээ бирөөнү. Тең-метең бөлүп баштадык. Анткени эми бизде 5 актер болгон бүт сериалга. Тең-метең бөлүп койдук, ар кимге жарашканына жараша. Аны силер 7-чи сериясынан баштап байкасаңыздар болот. Сенден жакшына сурадык. Эми болсо өзүңдөн көр. Аягында 2021 жылдын февраль айында биз акыркы сериясын бүтүрүп чыгардык. Эми ал серия бүт биринчи сезону толугу боюнча биздин сайтыбызда көрсөңүздөр болот. Сонун. Сайт ал жерде. Сайт бул жерде. Бул биздин эң эле масштабтуу тасмабыз, сериалыбыз. Биринчи масштабтуу долбоор.
ушундай сериалдар жаш балага деп ойлойсуң, бирок чоңдор дагы аны көрсө болот да. Ушундай универсалдуу сериалдарда бүт жаштарга жарайт. Анан сен ошо айткандан кийин бүтүрөлү деп мен бүт сериалды көрүп чыктым, биринчи сезонун. Биринчи сезон бүтүргөндөн кийин дагы бир 4-чи сезонуна чейин көрүп чыктым. Өзү 7 сезон ушунча бар. Абдан жакты. Менин баам 10дон 9,5. 10дон 9,5. Негизи сериалды которуп баштаганда башында биз регуляр шоу, обычный мультик дегенден мындай аталып атса аттык да. Анан башында мен жата калса кадимки мультик дегенди да сунуштап жаттым да, бирок Арстан кадимки шоу кылалы деп анан кадимки шоу кылдык. Анан мага ушунчалык чоң таасир калтырды. Бул долбоор менен кечке иштеп үстүнөн жүрүп жатканда сага ошол нерсе бат эле меңе сиңип калат экен да. Анан интернеттен кайсы бир картинаны, кайсы бир сүрөттү көчүш керек болгондо ошол моментте издейин дейсиң дагы өзүң билбейсиң, бирок жазып атасың да кадимки шоу депчи. Кадимки шоу деп кыргызча ким киргизет интернетке, анан бизден башка. Көрөрсүң, угуп калып, эстеп каласың, сенде обычный мультик эмес, регуляр шоу эмес, кадимки шоу болуп калып калат экен да, эсиңдечи. Ошо анан ушундай бир биз үчүн мындай өзүбүздүн нерсе катары ошо калып калды да, өзүбүздүн сөз. Бизге кандай десем, родной. Ооба, эсте жылуу бойдон калды, айтышабы? Да. Бирок бул биздин биринчи ушундай чоң проект. Буга чейин биз трейлерлерди гана которуп жүргөнбүз. Мен боштоп ушундай бир аз практика, тажрыйба алайын деп. Ошол үчүн бир аз көйгөйлөр бар. Биринчи сериалдары балким жаңысы суук калышы мүмкүн, бирок обработка жок. Анча-мынча обработкасы жок. Биз ушундай үйдөнө жаздырып, петличкаларга. Анан бирок 7-сериясынан баштап бир аз стандартка келип баштады. Ооба, андан кийин бир аз чыдап койсоңуздар, кийин уже жакшы болду. Койчу достке. Бул сенин китепти окуганыңдан да зерикме. Сенин бетиң зерикме эмеспи? Билбейм, бетиңе муштумдан зерикме эмеспи? Сенин бетиңдеги менин муштумумдан зерикме эмеспи, жадатма? Сен жадатмасың. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биз менен туруңуздар. Биздин сайтка кирип, биздин которгон, үн коштогон тасмаларды, сериалдарды көрүңүздөр. Шилтемесин ылдый жакка калтырып коебуз. Андай эмесе, кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө. Саламатсыздарбы? Бул Рекели 5 тобу. Бүгүнкү видеодо дегенди айтайын. Анда үн коштойт. Видеодо биз